наристе күткөндөр, наристе эңсегендер барчы да. İçinden bir жылан çıktı. Ак жылан. Көздөрү ооруган, көз тиет адамда назардап койгон жарачып кетет го. Колу буттарына неметкенде бар, сескенде оору деп чет мамлекеттен көп келет негизи. Ушу Канике апага, Айчүрек апага азиздер кайчылашып өткөнүн байкадым да. Айчүрек апабыздын булагы бул булак деген токтолбой агып турган булак да. Илгерки ата бабаларыбыз да сууду сыйлагыла, булакты сыйлагыла, булак ак деп турбайбы? Суунун касиети өтө чоң да, бул жердин касиети. Бир ооруп калат эмеспизби, бир давлениялар болуп калат. Ошо давленияларга ошо ичип, суунанчы жуунуп дегенде бир апа келди ылдый жактанчы. Мунун апанын давлениясы бар экен, 200-кө тийип кетти да. Ошондо кыз алып келди ошо жерге. Кыз алып келип туруп, ушу жерден булагынан ниет кылып ичти. Кайра ошол эле кызды ченеди давленияны. Кайра өзүнүн нормативине түштү да, ошо жерден суу ичкенден кийин элечи. Бул абдан дарчылыгы ошо давленияга жакшы эме экен да, бул давление. Мен бир убакта бир ооруп калды элем да. Буту колум талыкшып ооруп калды элем. Ошол жерге барып суунан ичип, ошол жерге барып зыярат кылып Кудайга шүгүрүн келтиргенден бул бутум Кудайга шүгүр жакшы болуп калды да. Жарачып кетет го. Колу буттарына неметкенде бар, сескенде оору деп койгон, илгери сескенди, ысыкты суу. Ошондо ошол суудан сескендирсе эмне болсо да ичиндеги илдет кайтат да. Ичиндеги сыртындагы теридеги неме подкожа деп коет эмеспи, ошолордун бүттү кайтып кетет да. Ошондой бир жакшы жери бар да. Анан энди буну илгерки аталар айткан да, элдин башы болгончо суудун башы бол деп. Сууду сыйлап жана урматтап ошо Канике апабыздын булагынын тегерек четине коңшу колоңдорго мен ыраазымын да. Ошол жерлерди барып көрдүңүздөр да. Барып көрдүңүздөр, ошол жердин баары тазаланып, ыйык касиетке ээ болуп, ар бир жерлерде келип ошол жерге зыярат кылып, Кудайга сыйынып, Кудайга шүгүрүн келтирет. Он эки мүчөбүз да, 12 мүчөбүзгө баардыгына даба боло турган касиетке ээ да. Мунун суучу, суунун составычы, көздөрү ооруган, көз тиет адамда назардап койгон, адамга назар тийип калат. Ошо назар тийип калганда ошондон баштан аяк жуунуп, көз башын баарын чайкап, Кудайга ниет кылса, Кудай таалам шыпасын берет да жерденчи. Жол булак деген жол сураган Кудайдан да, Кудайдан жол сурайт да. Ошо өзүнүн булактын эле усундугу болуп турбайбы? Булак усун болуп турат да. Анан ошо усундугу болуп турганына байланыштуу ошо жол булак деп аталып калган да. Анан ар жак экинчиси коштогон булак, кабат булак да. Илгери да ошо 2 жаш ошол жерге келип ниетин Аллага коюп, бактылуу бололу, Кудайдан бакыт келсин, жол келсин деп жол алган да. Анан ар жагына барган эң башында башкы булак деп койгон, баш сураган элибизге, журтубузда, калай калкыбызга, Канике апам да Кудайга кайрап туруп суранган да, тиленген да. Ушу башчыларыбыз, элибиз, маназаттарыбыз, жоролорубуз аман болсун, эл башкарган журткарыбыз башчы болсун деп сураган да. Тарыхка таамай из калтырган Канике апабыздын ыйык булактары бар. Ал жерде 41 булактын көзү бар. 41 булактын 41 бөлөк сыры бар да. Ар биринин өзүнүн аткара турган кызматы бардай сезилет да. Канике апанын ошол жерден Манас атаны жортууга узатканда 40 кыз менен ошол жерден күтүп алчу экен дайыма. Ошол жерден ошол жерде булакта отурганда ушундай бир сонун нерселер келет. Ошонун баардыгын ошо Канике апанын камкордугу, анан Канике апанын акылмандуулугу, кемеңгерлиги, жанында шийирди кайненесинин жасаган жумуштары, анан кийин жанагы
Чийирди апанын дагы эмгеги зор да бул жерде. Ошо 41 булактын киребеш жериндеги эле экинчи, үчүнчү булак, үчүнчү булакты Жола Чаар булак деп койгонбуз да. Жола Чаар булак деп айтылганда ошо айтылган ошо боюнча жазылып калды. Жола Чаар булак. Биринчи Наристе булак деп койдук. Аарде наристе күткөндөр, наристе эңсегендер барчы да. Ошол жерде кадимки эле бир жолу ошол жерден мындай неме турсак, булакка эртең менен чыкса, эртең менен таңкы немеде чыксаң, ичинен бир жылан чыкты. Ак жылан. Эң алып кичинекей баласы чыкты. Анан буга чыккан эле аржактан узун болуп энеси чыкты да, анан тигини кайрып алып кетти да. Анан ушул жерде ушу Наристе булак деп ошентип койчу да, ошо Наристе булак болчу. Наристе булак ошо баарынын кошундусу адамдын өмүрү кошулган жерде Наристе жарылат да. Дал ошого ылайыкташкандай ошол жерге келген булактын немеси. Ошол жердин суусунун бир даамы да башкача да. Анан нары жагында өй диягында эң башындагы башкы булак деп кийин табышты, бирок мен билем прокуратурада иштеген бирөө атасын алып келди, буту баса албай ооруп келген экен да. Эң алды көтөрүп алып келди. Эртең менен барат, кечке чейин ошол жерде отурат. Кийин басып кетпейди ошол. Булакка бутун салып какшаан булак буту иштеген сезбей калган экен, ошондон буту жакшы болуп кетпеди, басып кетти. Кийин келип түлөө өткөр ошол жерге зыяратын жасап кетти да. Мен бир жанагы Канике апага кирип баратканда, тепкиштер бар да, адресиге булакка кирип баратканда, ошол жерден бир азиздер кайчылашып өткөнүн байкадым да. Кайчылашып өттү да, бири бияка өттү. Бири бияка өттү. Эми ошондо биринин кадимкидей жанагы башы аппак экен да. Кадимкидей башы. Калган бүт капкара, башы аппак, ак жоолук саналып алган дейт. Мен ошондо бир сыр көрдүм, мунун касиети бар го, азиздердин бир эмелери го деп, куттуулары, жакшылары го деп ойлодум да. Ошондо бир сыр көрүп калдым ошо азиздердин. Анан нары өйдөрөөк барганда уюгун көрүп калдым да, азиздердин уюктарын. Уюктары бар экен да, ошо уюктары бардыгы эле ошо учурунда чыгат да булар. Учурунда байыралып. Көпүрөдөн өзгөчөлүк көп көрөм да, ошо жанагы көпүрө турат да. Ошол жерден нары бери жылып аткан балдарына чейин, бала чакасына чейин мен көп көрөм деп айта алам да. Анткени мен өзүм көп барам да, жерге басыпчы, нары чыгат, бери чыгат. Ошол жерде көп жыландар бар да. Дүйнөнүн кайсыгына булуң бурусунан келбесин, Африкадан келип, Америкадан келип, ошол жерде булактын симфониядай болуп бир кулак башкача үн чыгып турат да. Бул жака энди баягы мен өзүм кыдырып эле жүрмүн. Көп келет да, чет мамлекеттен көп келет негизи. Ушу Канике апага, Айчүрек апага көп келет. Мен энди баягы Башкирия деп коет экен го, ошо Башкириядан көп келгенин көрдүм да. Ошол жакачы Башкирия өлкөдөн көп келгенин көрүп калдым да, ушул жергечи. Алар зыярат кылып келишеби, туризм боюнча келишеби? Зыярат кылышат. Көбүнчө сууна эме кылат да, сууна тазим кылып, суун тегерегинде сууларды тазалап, баклажкалар жатса тазалап, ушундай неме кылат да, сыйлайт. Анан жана тал теректер турбайбы? Ошо тал теректердин баарын сыйлап урматтайт да. Мындагы аялдарда культура барбы, ушул жакшы неме кылат. Ошол жерде ар бир күнү эмес, ар бир саатында ар кандай түрдүү ырлар келсе, ошол ырлардын баарын жаза бердим. Өзүнчө бир тетрадь болду. Бата деген бата жөнүндө сөз кылдыктан анан мага ыр келип калды. Ошондо ошол жерден отуруп жазганда, ар бир күнүң жарык болсун, жазгандарың тарых болсун.
которносун жерге бизге, ыйман берсин элибизге. Жан дүйнөңөр жанып турсун, жакшы ойлорду багып турсун. Жер байлыгы жерде болсун, эл байлыгы элде болсун. Ар бир күнүң убай берсин, тилегениң Кудай берсин. Ыйык масар дем күч берсин. Ар бириңде пейил болсун, ар бир масар сейил болсун, сейил бактай болсун дейт да. Жакшылыкты Теңир берсин, жалпы журтка кеңири берсин. Ар бир адамдын экинин биринен жүрөгүн, көкүрөгүн ачып атат. Ошого жеткенге ошону багыт берген киши жок да. Багытын туура тапса, биздин жол адашпай турган жол, ата бабанын салтына кайтып келдик. Азыркы кезде улууларды, тарыхты мурастап жатабыз, даңктап жатабыз. Тарых даңкталмайын азыркылар баркталбайт, кийинки муундар. Ошон үчүн ушул тарыхый жерлерибиздин баасын билсек жакшы болмок. Ошон үчүн биз сиздерге да ушу 7 каналдын жамаатына да чоң ыраазычылыкты билдирип, ушундай касиеттүү жерлерди талдап, алар эмне болгон, алар кандай болгон, алардын жүргөндөрү кандай болгон деген бир жакшы идеяны көтөрүп чыгыптырсыздар. Ушундай өзүбүздүн элибизде болуп аткан жерибизде болуп аткан булактарды сыйлап, жана кастарлап, урматтап, суу сыйлаган зор болот деп, сууду сыйлап урматтасак канча бир элибизге ушу жердин касиетине эгедир эл болуп, ошо тегерегине чоң касиеттер келсин деп айта алмакчымын.